Урматтуу студенттер, бүгүн биз HTML CSS жардамында список түзөбүз. Андан кийин ошол списоктун жардамында менюларды түзөбүз. Мисалга кандай меню? YouTube'да болобу башка сайттарда баардыгында мындай менюлар бар. Мисалга мындай. Же болбосо башка сайтты карай турган болсок, мисалга мындай башкы бет, главное, новости скачать деген сыяктуу менюларды кандай жасалат, ошону көрсөтүп берем. Так, ал үчүн биринчи Sublime Text программасын ачабыз. Ctrl+N, жаңы файл түзөбүз. Андан кийин файлды сактайбыз. Мен рабочий столго меню деген папка түзүп алдым алдын ала. Ушул жерге HTML файлыбызды сактайбыз. Так, андан кийин HTML деп туруп код жазып туруп, тапты басабыз. Эгерде HTML структура ушундай болуп чыкпай кала турган болсо, анда экинчи метод колдонобуз. Ал метод леп белгини басып туруп, андан кийин тапты бассаңар, ушундай структура чыгарып берет. Списокто кандай түзөбүз HTMLде? Бул деген тег болот. Андан кийин мунун ичинде li деген тегтер болот. Бул li деген тегтин келип чыгышы list деген билдирет. Ошонун кыскартылган. List деген бул список деген билдирет. Так, андан кийин мисалы биринчи менюга эмнени жазсак, мисалга башкы бет болсун. Так. Андан кийин жаңылыктар дейли. Жаңылыктар. Байланыш, мисалга. Байланыш. Андан кийин мисалга эмне деп койсок, кандай меню түзө турган болсок, форум деп кошуп турайын. Бунун жыйынтыгын көрөбүз. Так, список дегенде ушундай болот. Кыскача айтканда, мына коддун жыйынтыгы ушул списокту берет. Так, демек мына li деген тегтер ушул ар бир маркерленген списокту билдирет. Так, эми ушундай жөнөкөй списоктун жардамында кандай кылып мындай менюларды түзсөк болот. Так, биринчи эле караганда биздин мына списокторубуз вертикальный чыгып калган. Биринен кийин экинчи строкага, экинчиден кийин үчүнчү строкага. Так, биз буларды мындай горизонтальный абалга келтиришибиз керек. Ал үчүн CSS'тин жардамында кылабыз. Бул жагы HTML варианты бүттү, эми калган иш CSS. CSS'ке дагы бир жаңы файл ачабыз. Жаңы файлды сактайбыз. CSS'тин файлы style.css сактайбыз. Андан кийин null head деген тегтин ичинде null жерге, же болбосо мына title дегенден кийин link деген тег аркылуу CSS'ти ула алабыз. Так, бул жерге файлдын атын жазабыз. Мисалга мен файлдын атын style.css деп сактагам. Так, эми CSS'ке кирише турган болсок, биринчи учурда эле мына маркерленген списокторду жок кыла алабыз. Ал үчүн мындай карайбыз. Мисалга башкы бет деген сөз HTML'де мына li деген тегте турган үчүн li деген тегке свойство беребиз CSS. Мисалга англисче билсеңер ушундай код жазып кете бересиздер. Мисалга list списоктун стилинин тиби мындай. Списоктун стилинин тиби кандай болсун дейт. Так. Мисалга мен мындай айлана түрүндө жаза турган болсом, мына маркерленген списогубуз айлана фигурасына айланды, же болбосо квадрат кылып чыгарсак болот. Мындай кылып ушинтип стилин өзгөртсөк болот. Эгерде такыр эле маркерленген эмес, пустой чыгарышын, анын үчүн none деп койсок жетиштүү болот.
none деген бұл жоқ деген есеп. Списоктың стилінің тиби жоқ болсын. Сақтайыз. Так, ondan кейін бұл списокторды горизонтальный шығарышымыз керек. Ал үшін мындай қылабыз. Бұл не үшін мындай шығып қалды? Бірінші строкада, ondan кейін екінші строкада. Себебі бұға граница беріп көрелі, себебі бұл мындай болады. Граница береміз лиге, бір пиксель, түс сызықта, түсі қызыл болсын. Мындай қарағанда бұл ли деген чектің ұзындығы 100%. Демек бұл блочный чек дегенді білдіреді. Блочный чектер мындай парный чектер болады. Açылады, анан жабылады. Бұл чектердің ұзындығы 100% болғандығы үшін бірден кейінгі екінші блок нол жаққа батпай қалады дағы екінші строкадан шығады. Ал үшін мындай алсақ болады. Display inline блок десек, бұл inline дегенде ұзындықтарын қысқартып, ішіндегі чекске байланышты болады ұзындықтары. Ұзындықтарында 100% емес, чекске қарашты қылып қосақ, мынандай болады. Границаның ішінде чекске байланышты ұзындығы ұзарып кетереді. Ошондо биринен кейін экинчисине место болуп, жанынан чыгып, горизонтальный абалда кете берет. Так, эми мындай кылайлы. Так, бизде бул ли деген чектердин башында ул деген чек турат. Бул чекке дагы граница берип көрсөк болот. Пиксель, solid, мисалга кара берет. Биринчи бизде ул деген чек бар, андан кийин анын ичинде мындай ли деген чектер жайгашкан. Ушинтип граница берип алып көрсөңөр болот. Эми границанын кереги жок. Фон берели. Мисалга бир сайтка карап жасай турган болсок, мисалы нол сайтка карайлы. Фон берели булга. Бул андан кийин так, текстин түсү ак болсун. Ушуну адаштырып башаңыз керек. Нол фондун түсү болот, а color деген бул ичиндеги текстин түсү болуп эсептелет. Так. Эми так, нолор границанын кереги жок. Сактайбыз. Бул жерде ар бир линин аралыгын алыстатыш үчүн ли деген чекке мисалга margin right деген сырткы отуступ, мисалга мына биринчи башкы беттин оң жагынан канча пиксель, мисалы 20 пиксель бере турган болсом, ар бир лиден оң жагынан 20 пикселден аралыктан алыстады. Margin бул ошол линин сырткы отуступ берип атабыз. Так, эми нол фонду чоңойтуш үчүн ул деген чекке ички отуступ беребиз. Мисалга 10 пиксель бере турган болсом, мындай чоңойот. Сайтты чоңойтуп карасак, биз ушундай менюну түзүп алдык. Дагы алыстатып койсок болот экен, мисалга канча 40 пиксель бере турган болсом, мындай түстү кайдан алабыз? Ушул сайтка кирип туруп эле мышканын оң жагын басабыз. Эң ылдыйында просмотр код баскандан кийин муну бир жол басасыңар, курсор турганда көк болгондон кийин кайсыл түстү аласыңар, ошол жерге мышканы алып барабыз. Басасыңар. Андан кийин оң жакты карасаңар, мына свойствода мындай түсү берилген болот. Ушуну көчүрүп алсаңар болот. Так, мисалга копировать. Андан кийин өзүбүздүн CSS файлыбызга көктүн ордуна коюп коебуз. Сактайбыз. Биз башка сайттан түстү көчүрүп алдык. Эми ушундай кыскача эле код менен дагы сайтты өзгөртсөк болот. Мисалга мышка барганда мулардын фону өзгөрүлсүн. Муну кандай кылабыз? Так. Мындай чек бар. Ли кошумча атрибут деп коет, selector. Ли
клатке мышка барганда деген функция. Hover. Мысалы, бұл мышка барганда аткарылуучу CSS свойство болот. Так. Лиге мышка барганда фон жашыл болсын, мысалы. Сактайбыз, айтабыз. Мындай алсак болот. Так, анда мындай клаткемиз. Так. Ички отступту лиге беребиз. Себеби лилердин ичинде чоң болсо, анда фонду толук алат мындай. Так, жашыл фон. Андан кийин, так, мисалга transition деген свойстволор бар бул жерде. Transition бул ошол түстүн секундасына. Мисалы 1 секунд берсеңер, мышка барганда 1 секунд жайылды ылдамдыкта өзгөрөт. Башка цвет биринчи көрүнүп турат болсун, кызыл. Так, мышка кайтканда дагы 1 секунд аралыкта анимация болсун. Мышка барды. Мышка кайтканда дагы 1 секунд аралыкта фон өзгөрүлөт. Курсорго маани берсеңер, курсор барганда мындай эмес. Так. Курсорду өзгөрсөңөр болот, мисалы pointer деп койсоңор, бармактын сүрөтүн өзгөрөт. Мышка барат. Себеби булар басканда иштеш керек. Форм, байланыш, жаңылыктар, жана башка ушундай. Ушундай менюну ушундай жөнөкөй HTML CSS'те түзсөк болот. Так. Кодун карай турган болсоңор,